Саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн. Салют достор, баарыңыздар менен амандашып кайрадан мен Айнура кызматтамын. Бүгүн сиздер менен чогуу аба ырайын эмне булгайт деген теманын тегерегинде сөз кылалы деп турабыз. Албетте мен жалгыз эмесмин. Бүгүн төрүбүздө эколог, илимий кызматкер жана айлана чөйрөнү коргоонун отличниги Айгүл Жаманаковна. Саламатсызбы? Айгүл эжеке, ден соолугуңуз кандай? Жакшы, рахмат. Маанайыңыз? Жакшы, аябай салам. Ушундай эшикке калың кар жааганда дагы эч нерсеге карабай келип бергениңиз үчүн абдан чоң ыраазычылык айтам. Бүгүн сиз менен ушул аба ырайын булганган аба ырайы тууралуу, негизи эле аба ырайын кантип булгабаш керек, ушул жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Анткени баарыбыз аба ырайы менен дем алабыз. Аба ырайы булганды дегенде эле көбүнчө биз өнөр жайларды, ТЭЦти, унааларды күнөөлөп жатып калабыз, бирок ар бир жаран дагы кандайдыр бир өзүнчө бир тыйын алып келип кошот бул жаатында. Келиңиз анда ушул жөнүндө сөз кылып берсеңиз, аба ырайы негизи эмне булгайт? Негизинен бул биринчиден аба ырайын абага мүнөздөмө берсек, аба бул атмосферадагы биздин дем алуу аба катмары да атмосферада жайгашкан деп айтсак болот да. Анан бул өзүнө ошол азоттон турат, 78%, кычкылтектен турат. Ошондой эле неон, аргон, ксенон, ксептон деген ар кандай кошулмалардан, чаңдан жана башкалардан турат да. Анан бүгүнкү күндө ошол илим менен техниканын өнүгүшүнө байланыштуу ошо биздин Бишкекте дагы, Кыргызстанда дагы аба мурункудай болбой бузулуп атат да баягы. Анан булардын бузулуунун негизги булактары болуп, бул өзгөчө Бишкек шаарында Бишкек жылуулук борбору эсептелет. Ошондой эле биздеги ошо баягы айдап жүргөн автомобиль транспорту болуп саналат. Дайыма Бишкектин түндүгүндө жайгашып калган Бишкек шаардык атайын уюштурулган санкционардык полигону. Бул күн түнү түтүп атат бүгүнкү күндө. Ал жерде баардык ошо таштандын баары ошол жерде эч кандай бир бөлүнгөн эмес. Ал жерде кагаз дагы бар, металл дагы бар, пластик дагы бар, целлофан дагы бар, бүт баардыгы ошол жерде аралаш дагы. Анан ал түтүп атат да. Ал түтүндөн ал метан, анан диоксид деген улуу кошулмаларды, туруктуу кошулмаларды бөлүп чыгарат. Бул кошулмалар өтө зыяндуу да, өзгөчө кыз келиндерге жана жашы өтүп калган байке эжелерге 50дөн ашкан баягы бир оорусу болсо ошону козгойт, же ушундай дайын оорулуу, же болбосо башы оорутат, же ушундай аябай кооптуу да. Бүгүнкү күндө өлүк балдар төрөлүп атат. Ошонун негизинде экологиялык таза эмес абанын негизинде да. Жана башка ушундай жаштар ооруп атат, оорунун саны ушунун негизинде баягы жашарып атат. Бул өтө кооптуу нерсе деп айтсак болот да. Дагы эмне аба ырайын булгайт? Мисалы, фреон боюнча атайын бир иш жүргүзүп келгендер бар, ошол жөнүндө сөз кылып берсеңиз. Ооба, фреон дагы бул ошол аба бузуучу зат болуп эсептелет. Көбүнчө бул фреондор ошол биз колдонгон жана холодильникте болот, же болбосо дезодоранттарда, жана кондиционер деп атпайбызбы, ошолордо болот да. Айдоочулар жакшы билет. Айдоочулар жакшы билет, ошондо болот. Бул ошо абага дагы, адамдарга дагы өтө зыяндуу. Ал эмес ошо баарды күчөп, анан даже чоң озон катмарынын жукарышына да бул алып келип атат да бүгүнкү күндө. Бул ошо 21-кылымдын эң баягы душманы деп айтсак болот да. Ошондо фреонду колдонбош керек деген нерсе тууралабы, же туура колдонуш керек? Туура колдонуш керек деген. Мисалы үчүн холодильникти биз колдоно албай койбойбуз да, же болбосо машинаны колдоно албай койбойбуз, же болбосо плойканы же жана дезодорантты сеенбей кете албайбыз да. Ошондуктан ошону баягы азайтып колдонушубуз керек да. Бул бүгүнкү күндө бул боюнча бүгүнкү күндө эмес, ушу көп жылдан бери эле, 15 жылдан ашык жылдан бери эле ООНдо, Бириккен Улуттар уюмунда жакшы иштер жүрүп келет. Бул дүйнөлүк деңгээлде иштер жүрүп келет. Анан биз да ошонун катарындабыз. Мен да ошонун составындамын, курамындамын. Анан биз ушуну дайыма ошо жана 16-сентябрь озон катмарынын бүткүл дүйнөлүк сактоо күнүндө ошо биз дайыма ошо фреон жөнүндө айтылат, озон катмарын бузуучу заттар жөнүндө айтылат. Ошондо биз дайыма айтып, анан ошо адамдарды негизи Кыргызстанда бүт кыдырып, анан биз информировать этип келгенбиз да, ушул күнгө чейинчи.
Мисалы менин билишимче жана унаа айдагандарда атай фреон төгөнүп калыптыр же фреон толтуруш керек, алмаштырыш керек деп туруп анан алмаштырып келишет го. Ошол алмаштыруу жөнүндө сөз болгондо, демек ал жерде фреон таптакыр жок калдыбы же кайсы учурда алмаштырылат, анан ким алмаштыра алат? Баардык эле бул алмаштырат экен деп туруп барып билем деген кишиге алмаштыра берген туурабы? Жок, бул боюнча өзүнчө специалисттер болот. Анан бул ошол фреондор негизи таможня аркылуу, бажа аркылуу өтөт. Анан ал жерден өзүнчө эксперттер бар. Бүт баардык текшерип, анан ошо өтүлөт. Анан ошондо биз колдонсок болот да. Анан жана фреондор көп, анан же болбосо радиациялуу деп таможня киргизбей атпайбы, бул киргизбеш керек да. Эгер колдонууга биз аябай муктаж болсок, анда ошол этияттык менен колдонушубуз керек. Демек, эгерде автоунаада алмаштыра турган болсоң, анда атайын специалистке барып, анан алмаштырган гана туура. Бул боюнча аябай жакшы өнүгүп кеткенбиз биз Кыргызстанда. Бул жакшы экологдор иштейт бул учурда. Айтпаймынбы, дүйнөдө ошо биздин ага эжелер дүйнөнү кыдырып жана Гутерреш менен иштешкенбиз. Бүгүнкү күндө иштешебиз. Ага чейинки Пан Ги Мун менен канча иштештик да. Пан Ги Мун бизди бул ушул менен коргоп иштеп аткандар, бул азыркы замандын баатырлары деп бизди атаган да. Чоң иштер жүргүзүп келет. Кыргызстан бул боюнча молодец да. Жакшы иштер жүргүзүп келет. Жакшы. Таштандылар жөнүндө айтып берсеңиз бир аз, канчалык деңгээлде эми үйдөн чыккан таштандылары, биз полигон жөнүндө сөз кылбай кой туралы азыр. Үйдөн чыккан таштандылар, жалбырактар, үйдөгү кандайдыр бир таштандылар аталары бар го, бул өртөлөт деп туруп өзүн жоголтуруп анан чакага өрттөп койгончу. Ушуларчы абанын булганышына кандайдыр бир салым кошобу? Адам баласы мейли кайсы, мисалы үчүн Бишкек шаар 700 метр, 900 метрден деңгээлде бийиктикте болсо, адамдар жашап атпайбы, ошол эле мисалы Эверестте да жашашы мүмкүн да. А бирок кайсы жерде адам тиричилик кылып атса, ошол жерден адамдан тиричиликтен мусорлор, таштандылар чыгат да. Кеңири айтып келгендечи, анан бүгүнкү күндө ошо таштанды маселеси да бизде аябай актуалдуу болуп келет бүгүнкү күнгө чейин. Анан мисалы үчүн бир үйдө канча киши жашаса, ошончо таштанды чыгат да. Мисалы үчүн бир үйдө 4 киши жашаса, бир күндө бир чака чыгат да. Анан ошону биз бөлүштүрүшүбүз керек. Кагазды өзүнчө, тамак аштан чыккан өзүнчө, курулуштан чыккан өзүнчө, медицинадан чыккан өзүнчө деп биз классификациялап, анан бөлүштүрүшүбүз керек да. Дүйнө өлкөлөрүндө ошо бөлүштүрүлгөн да контейнерлер турат. Жашылга тамакты салат, сарыга айнекти салат, көккө кагазды салат жана башка да. А бизде баарыбыз келип туруп эле бир эле салып коебуз, эч кандай сорттоо бөлүштүрүлбөйт да. Ошону дагы адамдардын ал сезимине жеткиришибиз керек. Биз буну дайыма сунуштап келебиз да. Анан ошондо жакшы болот эле да. Анан бул таштанды ошол турса, мисалы үчүн батарейканы ыргытып койсо, ал ошол жерден уулуу заттарды чыгарып, жана айткандай метан, диоксин, дагы туруктуу уулуу заттарды бөлүп чыгарат да. Анан ал абага тарайт дагы суу аркылуу же болбосо аба аркылуу кайра адамдарга, топуракка, өсүмдүккө, сууга сиңип, кайра эле баягы ал жерде может мал жеши мүмкүн да. А малдын этин адам жеп атышы мүмкүн. Ушундай бацеп, чынжырча болуп эле ушундай ооруп калышыбыз мүмкүн да. Ошондуктан баягы бул боюнча дагы мындай аң сезим менен, маданияттуулук менен иш кылышыбыз керек да. Аба ырайын дагы эмне болгойт? Ошол жөнүндө да конкреттүү токтоло турчу эмне бар дагы? Аба ырайын жана айтып кеткен негизи азыркыда жанагы дөңгөлөктөр жагып атпайбызбы? Баняга, Баня дөңгөлөктөр жагып атабыз. Бул болбойт. Ошо текстилден, өнөр жайынан чыккан ар кандай кездемелер жагып атабыз. Бул да болбойт. Бишкек шаарына мисалы үчүн алып көрсөк, арпа заводун элестетсек, арпаны алып келип, чаң ал жерде, аны жууп атат, суу каяка кетип атат. Аны иштеткенге чейин бул өзүнчө эле бул маселе да. Ошондой эле мисалы үчүн өнөр жай деп алып көрсөк, кож завод, Булгары завод, терини алып келгенден кийин элестетип көрсөңүз, аны боеп, аны жууп, анын майы чыгат, жыты чыгат, ошонун баардыгы бирип каяка кетип атат. Ошонун баардыгы ошонун абага чыгып, бизге комплекс болуп атат да. Автотранспорттон дагы, ТЭЦтен дагы, адамдарда таштап атат мусор. Бүт баардыгы комплекс болуп, анан шаар бүгүнкү күндө аябай булган шаар болуп, дүйнө элинде белгилүү болуп атат да. Рахмат. Бир жолу ошол эжекебиз менен сүйлөшкөндө бир сонун сөз айттыңыз эле, адамдардын аң сезимине жеткирсе, анан ар бир адам ошого салым кошсо анан оңолобуз деп. Анысы кандай? Ар бирибиз өзүбүздөн чыккан таштандыларга, өзүбүздүн эшигибиздин алдындагы жалбырактарга, өзүбүздүн коробуздогу мончого туура мамиле кылып, туура агыла турган болсок, анда албетте анда коом да өзгөрөт.
Достор, коштошобуз. Бизге эгерде суроолор болсо бул жака комментарий калтырыңыз. Коногубузга терең ыраазычылык айтабыз. Бүгүнкү конок эколог, илимий кызматкер Айгүл Жаманаканова болду. Чоң рахмат келип бергениңиз үчүн. Бул саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб. Элимдин ден соолугу үчүн.